Баяндай мындай ачык кийинип алышат дейм кыздарчы. Ачык кийинип алып эле анан мондай юбкалар кийип алышат, мондайлар кийип алышат. Кээ биркилер биз жашаган условияда жашай албайт экен. Кээ биркилер бир комнатада 5 бала жатат. Бир айлык баласы менен даже 1 ай болуп элек экен. Жумшак дивандан наразы болушат, кээ бирөө мындай кырты үйүнөн наразы болушат. Бирөөңкүн урдубай, бирөөңкүн эметпе. Эмне кыласың анда, эмне кыласың сурап. Мейли жактыбы, жакты, абайла. Болду, хорошо, барып кел. Папажа машинаны үйрөттү, көп нерсени папам үйрөттү, ошол. Делбе эң эле үйдө эң делбе биз көркүлөр жашоодон алынган. Бир жылдары депутаттарга таарынып болгонду айтайынбы, жоско таарынып болгон, аларга болбосо тааныбайт деле, билбейт деле. Өздөрү кээ бир кыздар өздөрү ачык кийинип алышат, анан ошого ачык кийингенине караганда кээ биркөө не торок балдар бар дейм, алар бар тийишсе, анан мага ошентип докопались, анан тиги бу деп ыйлап чыгышып. Саламатсыздарбы, Жылдыз Тайм YouTube каналынын сүйүктүү көрөрмандары. Бүгүн бизде өзгөчө конок, өзгөчө мырза, блогер Кутманов, кош келдиңиз. Чоң рахмат сиздерге да чакырганыңыздарга. Жалпы көрөрмандар, ассалам алейкум. Кандай ден-соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы, буюрса Кудай ошо өзүңүздөр. Жакшы бардыгы. Эң алгач кирет эле баягы акыркы жаңылыктарыңыз менен, баягы Instagramдан байкап атабыз. Кайрымдуулук иш-чаралар менен алектенип жүрсүз. Ошол жөнүндө кененирээк маалымат берсеңиз. Эмне кайрымдуулук мененби? Эми ошол азыркы учурда ошол менен алектенип атасыз да туурабы? Ошол жөнүндө. Кайрымдуулук неме биздики? Негизи жазгандар көп. Баарына жооп бере албайсың да. Баарына да көңүл бура албайсың. Негизи Мадина деген кыз бар. Ошол көз негизи блогерликти баштай электе эле ошол кыз менен баштаган болчу. Айткан болчу, анда деген аудитория деле аз эле болчу. TikToктон биринчи тарап эле, анан ошол менен биз дагы жандай муктаж болгон үй бүлөлөрдү көрдүк да. Кээ биркилер биз жашаган условияда жашай албайт экен. Кээ биркилер бир комнатада 5 бала жатат. Ушундай да эми. Ар кандай акыбалда да. Ошолорду көрүп, анан Мадина менен сүйлөшүп. Саймадан мыкты үй интернети жана ТВ менен бирге жайды карай. Интернет секундасына 300 жана 500 мегабитке чейин. Ылдамдыгы тим эле кайф. 220дан ашык телеканал. Ар кандай табит үчүн. 5 онлайн кинотеатр. Тасмалар, сериалдар жана мультфильмдер акысыз. Кубаттуу гигабиттик Wi-Fi роутер акысыз. Баасы айына 1080 сомдон баштап. Тез арада билдирмеңизди калтырыңыз. Ушундай кылалы 3 айда бир жолу, мындай элде да тажатпай, азыр элге да кайра кайрылып берип, акча которуп коелор десең, уже алардын да таскасы чыгып калды. 3 айда бир мындай сагындырып, бирок жакшы сумма топтоп, ошондой негизи 12 биздин рекорд 12 үй бүлө болчу. 12 үй бүлөгө жардам берип, көчө кайра рекорд койдук да. 14 үй бүлөгө жардам бердиңиз да. Анан могул эме бар, технопарк. Технопарк жакта Азия бар го. Ошонун жанында чыксаңар эле бир эже салфетка сатып отурат экен. Анан ошого негизи үйүнө барып таштамакпыз да. Биз билген эмеспиз. Анан ошол жакка келип таштап кетер эле деп барсак, эжеке ошол 1 айлык баласы менен даже 1 ай болуп элек экен. Күйөөсү абакта экен, мындайча айтканда түрмөдө көп жүрмөсө керек, ошол түрмөдө отуруп калыптыр. Анан ошол эжеке ушундай күндүн ысыгында дагы отуруп алып, ошол баласы менен, дагы бир баласы кыз бар окшойт, коляска менен. Ошол отуруп алып, салфетка сатып, адал жумуш да. Албетте. Адал жумуш менен ошол бир аз болсо да өзүнүн ырысысын табып, баягы отуруп туруп, анан ошол жерден тиги Мадина кыз бир аз жүрөк эметип кетти окшойт. Машинада отуруп эле ушундай болуптур, Кутман байке дегенден анан бир сториске обращение кылган болчук. Биздики эмеде баягындай эл көрүш үчүн эмес. Рилске да чыгарбайбыз, эч жерге чыгарбайбыз болгону сторис бул 24 саат эле турат да, болду, ошо менен жок болуп кетет да. Биздики ошондой эле да. Негизи чисто стористен эле акча чогултуп турабыз. Ушундай болуп жатат. Муктаж болгон үй бүлөлөргө ар бир копейкадан бери отчет берип, санап, ушундай даже жанагындай кээ биркилөр сурап калышат, кагаздарын ушундай болсо, ага деле отчет бере алса. Анткени баардыгы кагаз түрүндө жана закуп кылабыз да. Мына монча менге ушундай закуп болду, бул жагы мындай деп көрсөтүп бере алабыз да. Баягы өзүбүзгө акчаны алып Таиландка барып же Вьетнамга барып эс албайбыз. Андай жок. Ошол элден элге деп эле анан көчө ошол эжеге эметип, ал эжеге общий канча 61 миң которулду. Ошол эжеге 20 миң квартплатасына ага чейин баягындай башкача условияда турчу экен да. Анан ошол бир аз жакшыраак условия чыгыш үчүн элестетип элем, 1 айлык баласы менен кандай условия, жакшыраак условия керек да сөрөндө. Жуунтуп тазалантканга, ысык суусу менен дегендейчи 20 миң которушту. Андан сырткары дагы общий где-то бир 73 миңдей эжеге чогулуп, дагы 61 миң которгондон кийин дагы 12 миң түштү, 12 миң дагы которуп бердик да. Ошол биздики ушундай эле, мындай кыска нуска кээде. Негизи бул кайрымдуулукта бул команда болуп иштейсиздерби же кандай, канча адам негизи бул кайрымдуулук кылганда? Негизи сиздердин оюңуздарча 12 үй бүлөгө
жайдан. Бирок рекорд койдуңуздар 14 үй бүлөгө. Өз үчүн эле, жекече. Машаллах, жакшы. Деме бизде баягы команда деле жок эми. Кандай десек, жекече өзүбүздүн Адико деген врачкабыз бар, ошол менен ал врачка мындай такыр задний жок да, мындай сториске чыгарсаң уже өзү түшүнөт, примерно 3 күндөй сбор болот экен, анан могу күнү мончада болуш керек деп өзү чалып кат. Чотам братан кайсы күнү канчага деп элечи, мындай кыйнама жок, баскыла тиги бу депчи. Бирок кээ бирөөлөрдүн чакырасың эми, баягындай жана биздин тил менен воздух деп коет го, андайлар деле бар. Аны көп мындай эметпейсиң, жүргүлө депчи. Ар бир өзү үчүн баягындай көрүп аткандар, билип аткан, бирок жазгандар болот, бирок баарын чогултуп алып эметсең бир жолу ошондой болгон, балдар үйүнө барып, 5тен киши ашык болуп барганбыз, анан аябай ызы чогуп кетет экен. Тигинси мындай дейт, мунусу мындай дейт, анан кээ бирөөнү жакпайт, анан андай керек эмес деп анан сүйлөшүп, чакырып өзүбүз эле болгону баягындай аманатка кыянат кылбай, элден чогулган акчага ушундай кылып эле жеткизип берип коелу деп эле ниет менен ошол командада ашып кетсе 5 болду, 5 бала, 2 машина менен ошентип тараткыз. Көчө окшошуп кетти, аябай жакшы окшошуп кетти. Мурда 3 машина болуп, жандай продуктлар тыгып, өлө тиги бу бири-бириси менен монтип, шашкой этип жүрүп, көчө бир спринтер чыгып калды. Ал дагы дос баласыныкын, анын спринтерин алып, ошол жака бүт баарын үйүп, анан жаныбызга бир машина алып, ошол 2 машина менен эле тараттык. А так мындай эме деле жок. Жакшы. Ушундай кыска нуска эле, ошону жеткизип кое беребиз. 3 айда бир. Кеде өзү жүрүп, кеде жыйып калат, кеде неме болуп калат, ар кандай кеде өзү мындай сезилет да. Огана мал депчи. Мадина деген кызга баягы үй бүлөлөр кеде сүйлөшүп турушат да. Аны өздөрү айтып калышат экен. Ротфронт деген жер бар. Ошол жерде бир сонун 2 үй бүлө бар да. Жакшы балдары да көп, анан барсаң аябай сонун жылуу тозулот да, мындай башкача да алардын үй бүлөсү. Анан Ротфронтте Ивановкадан дальше ушундай болсо керек эле. Ал жака да көбү барбайт экен да. Былтыр эле айткан болчу. Бизге көбү деле келбейт депчи. Анткени көбү деген баягы алыс жолго жүргүсү келбейт. Бизде деле көчө мисалы сөзүн ачык ошондой болду. Чалда барга депчи. Чалда барга деди. Анан биздики убакыт менен просто неме болуп калды да азыр. Эми пробка ушундай чалда барга бара алган жокпуз да. Бирок 14 үй бүлөнүн санын чыгардык. Ошол жака жеткиздик да. Анан Росфронт жака деле көбү барбайт экен. Ал жакачы, ал жерде бир үй бүлө бар, гаражда турган үй бүлө. Ичине кирсеңер эми бир килтеген эле неме. Ошол жерде жашашат, ичишет, бүт баарын ошол жерден өмүр өтүшөт да эми. Бир жолу кышында барганда, кыш беле кар бар болчу. Кышында барганда анан неме үйүнө бир кырса жүргөндө кой. Бирок все равно бактылуу болуп жашай беришет да. Ар ким ар кандай да. Кээ бирөө мындай жумшак дивандан наразы болушат, кээ бирөө мындай кырты үйүнөн наразы болушат. Бирок алар түшүнбөйт то, что бул жакта сенден дагы төмөн жашаган үй бүлө бар, бирок алар сага караганда бактылуураак депчи. Көрүнөр. Ар бир адамда мындай түшүнүк башкарат да. Бирок ошол түшүнүктү жүрөк алып келе албайт. Ошон үчүн ар бир нерсе өзүнүн жашап аткан тагдырына, өзүнүн жашап аткан үйүнө, кийинип аткан кийимине, ошол нерсесине ыраазы болсо, мен ойлойм, сонун болот депчи. Наразы болгондор азыраак болот да, ошондой. Тигилерге чаласың да. Чалсаң эжеке биз келип атабыз 2 үй бүлөдөн, анан 1 үй бүлө чалышат. Болду деп туруп анан тигилер бияка келишет, анан 1 үй бүлөгө эле 2 продукттун немесин таштайбыз. Анан өздөрү тягын алып кетип калышат да. Ушундай. Ошол нерседен кийин баягы мындай суроо бергим келип атат да. Ушундай баягы жүрөгүндө иманы бар, жөнөкөй баланы тарбиялаган ата-энеңиз жөнүндө сөз козгогум келип атат да. Деги эле ата-энеңиз жөнүндө айтып берсеңиз. Атабыз бар, апабыз да бар, Кудайга шүгүр, улуу эжем бар. Мен ортончусумун. Менден кийин братчикам бар. 3 бир туугансыз. 3 бир тууган. Атам 19 жашынан бери эле мындайча айтканда трассада, жолдо автобус айдайт. Икарусга чейин дагы ЛАЗ деген ушундай автобустар бар болчу мындай. Ошондон бери эле ошол жолдо мындайча айтканда адал эмгек менен эле эч кимдин акысына кирбейт, папаша. Ошону дагы өзүмө дагы айтып келет. Бирөөңкүн урдабай, бирөөңкүн эметпе. Аны эмне кыласың, анда эмне кыласың сурап. Өзүңдүк бар да деп ушундай папаша ошентип үйрөткөн. Кичинекей кезибизден бери ошону айтып келет. Азыр деле ошол папашаны аябай жакшы көрөм. Папашаны өзүнө мындай айта албайсың, мындай негизи любой эле балада атасы менен баласынын ортосунда бир аз мындай дистанция болот го. Ошол нерсе болот да, баягындай мындай жылуу сөздөрдү бир аз неметип алчу, бирок кээде ичи эзилип кеткенде папаша айтып койсуң эми. Бирок мындай папаша менен мындай мен орусча айтканда общениям мындай жеңил да. Билбейм, жеңил мындай оюмду толук жеткизе алам. Пап менде ушундай болот. Монча сом бар, бияка жумуш иштеп кандай болот деп папам өзүнүн оюн айтат. Буну мындай кылсам кандай болот депчи. Мени эле жакты абайла. Болду, хорошо, барып кел. Ушундай да. Кээде үйгө кеч келип баштаганда уже анан мындай бир жума кеч келесиң, 2 жума кеч келесиң, анан 3-үнчү жума бир звонок келет мындай. Эй бала, каяктасың? Ушундай дос балдар менен чай чогуп барам десем.
Караса сен чоң акыр күндөрү кеч келип атасың дейт, болду ушундай да. Баягындай отургузуп алып мындай нотация окубайт папаша. Сен канчадасың, канчага чыксаң да сен ушундайсың деп вообще нотация такыр окубайт. Үйгө эрте кел деп айтпайт. Бир эле сөз менен эле. Бир эле сөз менен жайлайт, болду, түшүнөсүң, сен уже эрте келе башташ керек деп. Ошондой папаша менен папам спринтер айдачу, автобус айдады, азыр спринтер айдап жүрөт. 2-класста папам көлдө көп каттачу да. Көлдөн келатканда бир жерге жеткенде чалат, атып чыгам, чуркап барып анан Широкийден үйгө чейин машина айдап келиш үчүн эле ошол. Папаша машинаны үйрөттү, көп нерсени папам үйрөттү ошол. Мамам болсо, мамам дагы ошол универди бүткөндөн бери эле мугалим. Тоже 20 жылдан ашты, 25-30. Папаша өмүрүн жолго арнады, мамам өмүрүн ошол мугалим, балдарга тарбия берүү, илим берүү, билим берүү жагына мамам арнады. Мамам деле ошол 20 жаштамын, 25 жаштан баягы колледжди бүткөндөн кийин ошол мугалим. Мамам географиядан берчү, соцпедагог болду, завуч болду мектепте. Мектепте таска чыгарчумун. Эжем жакшы окуган. Мен бир аз аксап калгам дегендей. Бирок мындай 9-класска чейин мындай 4-4 да. 9-дан кийин бир аз кетти уже бала башка жаккачы. Негизи 11ге чейин окугансыз. Негизи 11ге чейин окугам. Жок, бияктан өскөм. Бул жактан. Көлдө төрөлгөм, ошо бияктан өскөм ушундай эле. Өзүңүздүн негизи профессияңыз боюнча? Мен дагы деле окуп атам негизи. Заочный. Кайсы жакта? Если БГУда. БГУда. БГУдабыз, ошол жактабыз. Чалып алып практикаңды бүтүр дейт, алып чалып алып айтасың кайра. Мен окубасам же силер окутпасаңар, же мен барбасам, заочниктерден кантип практикамды бүтүр дейсиңер деп кайра суроо берип койсоң өздөрү күлүшөт. Анан барып бирдеме кылып практикамды бүтүрүп келебиз дегендей. Ошол анан ошол сиздин азыркы талантыңыз дегеле харизма бул Эмне болгон талант экен деп да. Харизма бул кайсыл жактан келген? Атаңыз жактанбы же апаңыз жактанбы? Дегеле болот го мындай. Бул тай жагын тартып калган же ата жагын тартып калган деген сыяктуучу. Бул кайсыл убакта сездиңиз ушу менен бир нерсе чыкчудай депчи? Негизи Аллах таала мындай ар бир адамдын өзүнүн бир өзгөчө бир сыпаты болот экен да. Биздики ошол юмор жагынан Аллах таала берсе керек да. Ошол күлдүрө алса керек депчи. Мисалы сиздей деле көп кыздар бар, мисалы, допустим, көп кыздар бар да, бирок сизде мындай ведущий боло албайт. Көп кыздар бар, мисалы, баягы салондор жакшы иштетет, бирок сиз иштете албайсыз. Анткени Аллах таала сизге андай сыпат берген эмес да. Көбөрөнү сиздикине сыпат сизге берген эмес. Түшүнөсүздарбы? Ушундай да. Бизки деле биринчиден Аллах таала тараптан, анан экинчиси бул негизи папаша жакта, мамам жакта дагы бар. Эки жактан эле ишин. Эки жакта тең бар. Бирок үйдөн папаша оор басып туруп мындай, мамам деле ошондой. Үйдөн эң эле бир аз не торого бизбиз. Короче, айтканда. Өзгөчөсүбү? Не торого деп коем мен. Делбе эң эле үйдө эң делбе бизбиз дегендей. Ошондой анан бизге ошондой эле үйдөн эжем мисалы бир аз серьезныйраак, брачкам деле бир аз, брачкам эжем тартып калыптыр. Ошо ортончусуна удачи деп коет го. Ошондой средним удачи деп коет го ошол бизбиз да. Видеолорду, вайндарды тартып чыгып атасыз го. Бул вайндар кантип жаралат негизи? Мындай идея отуруп алып түзүппү же жашоодон алынганбы? Мындай кандай учурда видео тартылып калат? Көркүлөр жашоодон алынган. Көбүнчө биздики байкасаңыздар, может, лентаны көрүп чыксаңыздар, живой да. Мындай мисалы бирөө басып баратса эле, этектинде кетип баратса эле, эмнеге силер ушинтип бересиңер деп ушинтип башына тартып чыккан. Мен ою аябай жеп жүрдү мени. Мындай оюмду бирөөгө айта албай эле кыйналып эле таска чыгып элечи. Бир жылдары депутаттарга таарынып алганда айтайынбы, жостко таарынып алгам, аларга болбосо тааныбайт деле, билбейт деле, өлө таарынып эле жүрөм деп кой, өзүмөн өзүм сүйлөшөм. Эмнеге ушундай деп элечи. Эмне үчүн кыздар ушундайсыңар депчи, эмне үчүн байкелер ушундайсыңар? Мисалы? Кыздарбы? Ооба. Бир видеом өлө теп кеткен болчу TikTok'та 500 миңби, биринчи поллямовый видео деп койчу эле. Кыздар жөнүндө. Баягындай мындай ачык кийинип алышат дейм кыздарчы. Ачык кийинип алып эле анан мондай юбкалар кийип алышат, мондайлар кийип алышат. Анан барсаң эле уялып атам деп эле монтип элечи, анан монтип элечи, анан бияга төшү ачык болуп калса да, жабып эле блин не смотрите деп элечи. Болбосо өздөрү ачык кийинип алышат да, монтип анан уялат. Эмнеге уяласыңар? Анда узунураак кийбейсиңер монтпеш үчүн, анда жабынраак кийиңиле да деп сүйлөгөн үчүн ошол теп кеткен болчу. Билбейм. Өздөрү мындай логика деген нерсе жок да, мындай кээ бирки кыздар өздөрү ачык кийинип алышат, анан ошого ачык кийингенине караганда кээ бирки
не торок балдар бар дейм, алар бар тийишсе анан мага ошентип докопались, анан тиги бу деп ыйлап чыгышат. Анан ким күнөөлүү, балдар күнөөлүү. Болбосо кызда дагы эч ким бул жашоодо адам өзүнүн күнөөсүн эч качан сезгиси келбейт. Аны дагы мындай кабыл алгысы келбейт да. Болбосо өздөрүнө, кээ бир кыздарда өздөрүндө косяк бар. Кээ бир делбелери балдар дагы бар, ошондой косягын көрүп калган кыздарга барып тийишет, анан эметишет, анан неме болгондо анан ушинтип анан ыйлап чыгышат да. Болбосо өздөрү мондай болот, балдарды өзүнө тарткандай кылып кийинип алышат, ошондой да. Кээ биркилер ойлошот болушу мүмкүн, мен кыска кийинсем же мындай кийинсем балдарга жаганбы деп. Жок, азыр андай эмес. Азыр андай эмес. Сен жагышы мүмкүнсүң, бирок башкача ниетте жагышы мүмкүн да. Ошондой деп ойлойм. Ошол ойлордон улам баягы башталышы, бул башталышы. Жөн эле могул жактагы ойду элге жеткизип, ушинтип эле жүрдүк, анан акырындан вайндарга өттүк, бир аз күлдүрүп көрөлү деп. Ошентип тартып баштадык, билбейм. Күлүп баштады эле. Мындай жагып атабыз силерге. Ооба, соң. Жагып атса эле болду. Ийгилик. Бизде ошондой. Анан азыркы учурдачы блогер болом деген дагы жаштар көп да. Блогер болуп баягы акча тапсам, ушундай кылсам, блогер болсом болуп кетем деген ойдогу блогерлер дагы жаш эмелер чыгып келатат да, муундар. Ошолорго сиздин өзүңүздүн оюңуз кандай кеңеш айтат элесиз? Эмне кылыш керек? Жагы өтө терең суроо экен, жаш балдарга кайрылуу. Ушундай учурлар болобу, мындай Кутман байке, мен ушундай блогер болоюн дедим эле, мага үйрөтүңүзчү. Мен кантип болуп кетсем болот? Өзүмдүн брачкаларым кээ биркилер жазышат, блогер болбойм депчи. Дейсиң, мындай кылып туруп, сабагыңды оку депчи. Азыркы жаштарга кайрылуу просто баягындай бирөөнүн жашоосуна кызыкпагыла, бирөөнүн ырыскысына кызыкпагыла. Ар бир адам өзүнүн ырыскысы болот. Ырыскы маселеси негизи издеп жүрө беребиз го, мындай. Биз издебешибиз керек экен. Ырыскы бизди өзү издейт экен да, просто мээнетке жараша алат экенбиз. Ошол нерсе бир Нурсултан устаз деген бар, казактардыкы, ошону угуп калдым да, ошонун подкастынан мындайчы. Блогерлер көп ойлойт мына, мен блогер болсом аябай мындай пабар туру тамак жеп, пабар туру кийинип, пабар туру ушинтип өлө эс алып, болуп кетиши мүмкүн депчи. Жок. Негизи бар да андай учурлар дагы. Андай учурлар да болот, бирок аны көтөрө билиш керек да. Кээ биркилер мындай эрте боюң көтөрүп алат, эрте жамбашың көтөрүп алат. Мындай түшүнбөйт да, сен кайсыл жерден кайсыл жерге келип калганыңды. Аллах Таала сени кандай положениядан кандай положение алып келип койду. Качан сизди кинолордон көрө алабыз? Кинолордон? Ооба. Кыргыз тасмаларынан качан көрсөк болот? Билбейм мен. Аллах Таала кайсыл малга жазып койгон, балким кинону көтөрө турган малда тартылып калсак керек. Негизи пландар, ниеттер. Ниет бар. Бирок прям айтып атпайм ошол нерсе, мындай постепенно депчи. Бир вакыт саат менен келет го дейм. Келбей деле койсо дейм. Келбей койсо, значит биз себебин кылган жокпуз. Келсе, значит себебин кылдык. Келсе дагы жакшылыкка, келбесе дагы жакшылыкка. Ошондой. Бирок тартылгысы келип жүрөт. Кастингтерге илеше албай атабыз, билбейм, кантип барып. Мындай эмете албайт экенсиң, билген башкаларга окшоп. Мен тартып койбойсуңар деп айта албайт экенсиң. Вообще, билем, уяласың да кол, мен тартып койбойсуңар депчи. Бул жашоодо дос маанилүү экен. Мен үчүн ошол. Дос? Ооба, дос. Эмне үчүн дос? Биринчи очередте, конечно, баягындай Аллах Таала турат, бир туугандарың, ошондой. Мен алар деле бар, ооба. 22 жашка келип, сиздин түшүнгөнүңүз бул дос маанилүү. Акыреттик досуңуз барбы? Ооба. Эң жакын мындай, бир эле болот го мындай. Бир эле бар андай. Болотпу ошондой? Бар, мен өмүрүм өтүп кетсе мындай кат жазып туруп, ошол досума жөнөтсөм, ушул мен кирайт этпесе керек деген бар. Ооба, бар, Кудайга шүгүр. Бар деп мындай 100% айта албайм, бирок бар сыяктуу да. Бар сыяктуу. Аллах Таала дос эмес, досторум бар. Жакан мындай өзүмдүн жамаатым бар. Эски дос эстен кетпейт, жаңы дос кадырыңа жетпейт дейт го. Ошондой баркыңа, кадырыңа, короче, сен эмең түшүнө албайт да, жаңы досчу. Бирок Аллах Таала миң мертебе ыраазымын. Баягындай дуа кылып сурайсың да, Аллах Таала өзүң мени туура чөйрөгө кош депчи. Баягындай кандай десем мындай көп кеткендердин балдарына кошпо депчи. Анткени алардын жанында жүрө берип, сенин да оюң ошондой боло баштайт да. Мындай учурлар болгонбу? Мисалы мен алдап кеткен. Андайлар деле болгон, кидайт этип кеткендер деле болгон. Болгонбу? Ооба, болот. Мындай кандай десем, баягындай бай досторуң болот да. Менин андай досторум жок. Баары эле бири-бирибизге окшош, көкмелерибиз общий, полный, бүт бар, короче. Бизнесмен достор деле бар, бирок алар деле
алар менен сүйлөшсөң деле доскөй мен негизи ушул нерседен өткөм, бирок жашаганын жүрүш турушун карасаң кутурган эмес. Жөнөкөй. Сонун балдар да. Жөнөкөй. Ошонусуна аябай ыраазымын. Кээ биркилер бар. Ошолор тапкан акчаны ошого берип койсоң кутуруп кетпей, я башлы, тигүү монткендер бар жок. Андайлар пока что жок арабызда. Сиздин негизи эле мүнөзүңүз өзүңүз кандай? Кечиримдүүсүзбү? Оор басырыктуу же кандай? Оор басырыктуу эмесмин. Эмоцияга аябай алдырып жибересиз. Өлө, жостук. Кармай албай. Кандай адам элестетесиз мындай келечекте мен жубайым ушундай болсо депчи? Болот го мындай? Негизи идеалдуу адам жок экен да. Идеалдуу только байган бар болгон. Бирок ар бир адамдын өзүнүн идеалын издейт го жок. Ал идеалын издеп деле өмүрүн өтүп кетет экен. Бирөөнүн ошол кыз мындай идеалдуу көрүнөт да, бирок бир катасы чыгып калды. Ошол сен үчүн идеалный дейт да. Ошол сен үчүн идеалный, ошентип бири-бириңерди толуктайсың дейт да. Мен деле бир кызга жагышыш мүмкүн, бирок менин да бир балким минус жерим бар да. Может мен жандай катуу тамашалап алам, может менин ошол минусум ал үчүн минус, бирок ал үчүн идеальный да, ошону менен идеалдуусуң да. Түшүнүп атсыздарбы? Короче, мына идеалдуу издеш керек. Баягы биз улут болуп журулушуп кете элекпиз. Себеп дегенде биз качан улут болуп журулушабыз? Биз эки жака түндүк түштүк деп бөлүнбөй калганда. Негизи меники папам да, мамам да көлдөн да. Бир жылдар айтып койгом, короче. Билин, хотя бирөөңөр жалып аттан же оштон болбойт белеңер депчи. Хотя ошко барып элек каникулда уламса эле көлгө бара бересиңер. Бир аз хотя Кыргызстанды көрөлүчү депчи. Ошентип айтып койгон болчумун. Бирок абдуш айткам да. Ошондон бери кайсы кыз менен таанышып көрбө, кайсы кыз менен сүйлөшүп көрбө. Баткен жалап оштон чыга берет. Да. Нарын көл талас редкость, короче. Чүй вообще редкость да, мындай сүйлөшүп көрүп да жалып жактырып көрсөк, вообще редкость. Көбүнчө ошол жактан, бирок мага айырмасы жок. Кайсыл жерден болсо да, самый главный адабы, аклагы жакшы болсо эле болду. Үй бүлөдөгү положениясы, мисалы, ата-энеси туура тарбия берсе эле болду го дейм. Ошондой эле атак неме значение кайсы жерден. Оштон болобу, Баткенден болобу, Нарындан болобу, Чүйдөн болобу, Таластан болобу, Көлдөн болобу, айырмасы жок. Оштук кызың болуп туруп деле сага керсейип коюшу мүмкүн. Үй бүлөдөгү положениясына түшүндүрүп кой. Тең тегиң менен тезе кабың менен дейт го. Өзүңө тең деле алсаң, нормально жашасаң керек. Өзүңө бай, мисалы өзүмөн бай кызга үйлөнгүң келбейт. Эмнегедир билбейм. Себеби ал сени басынташы мүмкүн. Бирок ал сенин ата-энеңди эметип коюшу мүмкүн. Мен ата-энеме сөз тийгиздиргим келбейт да. Анткени ал менин ата-энем любой положение кандай болбосун. Мен мисалы ата-энеме там бул кудалар бизге мындай эле берип койду. Булар деген буну биз былтыр эле көргөнбүз депчи. Андай сөз менин ата-энем тарапка андай сөз тийгизгим келбейт да. Кечирип койгула, пожалуйста, но мен андай кылгым келбейт. Мен кийин үйлөнүп атканда деле айтам. Ушундай, менде ушундай нерселер бар депчи. Анткени ал менин ата-энем. Мен дагы келинчегимдин ата-энесине андай сөз тийгизбегенге аракет кылам. Анткени мен да түшүнүп турам. Эгерде мен келинчегиме кандай мамиле кыла турган болсом, ал дагы мага ошондой менин ата-энеме мамиле кылат. Мисалы мен кайненемди, кайнатамды болочокто сыйласам, ал да меникин сыйлайт да. То есть бул жерде мындай болуш керек да. Туң-туң. Сен да келинчегиңе жакшы мамиле кылышың, то есть мындай ой болуш керек да. Биз мындай эркектер требовать эткенде билебиз го. Сен мындай кылыш керек, жок. Менин оюм мындай. Мен дагы тескеринче ойлойм, мындай биринчи шаг кылып койсоң, кыз эми эстеп калат да. Бул менин ата-энем ушундай кылбады эле депчи. Ал дагы сенин өзүңдүн апаңа, өзүңдүн атаңа ушундай мамиле кыла баштайт да. Азыр көп түшүнбөстүктөр ошол бири-бирине болгон келинчеги менен күйөөсү бири-бирине болгон баш ийбештиктен го деп ойлойм. Келинчеги күйөөсүнө баш ийбейт, күйөөсү келинчегине баш ийбейт да. Сен бир аз мындай шак кылып кой келинчегиңе катарчы. Барып бир нерсе алып берип кой. Там кайненең, кайнатаң көңүлүн алып кой. Жакшы ниетте да. То есть мындай взаимовыгода деп коет го. Взаимно болуш керек да. Бүт нерсечи взаимно болуш керек да. Кайненең, кайнатаңа мисалы жай намаз берип, там кайнатаңа бир там не знаю, может, элементарно калпак берип кой, апаңа элементарно, кайнапаңа элементарно жоолук берип кой. Ал келинчегиң сага айтпаса дагы жүрөгү жылып калат. Ал мындай финансовый жак менен да жардам бере албаса да, мындай морально. Түшүнөсүздөр, мындай бытовуха жак менен там мен апам бирдеме болсо барып жардамдаша калат. Атам бирдеме болсо атама барып, ата жакшы эле деп барып чайын алып барып берип коет. Болду, ошол эле да. Мыкка калбаса да, эчтеке калбаса жөн эле чайын берип коет. Көрдүңөрбү? Мындай. Ошон үчүн баягы кээ бирки келиндер, мисалы отдача күйөөсүнөн күтпөгөн үчүн балким уже характерин көрсөтө башташат. Ошондой деп ойлойм да. Мен ошондой. Мисалы сиздин деле күйөөңүз, сиз мисалы кайнене, кайнатаңызга жакшы мамиле кылбай элесиз да, бирок сизге сиздин кайнене, кайнатаңызга, сиздин атаңыз менен апаңызга жакшы мамиле кыла баштады, ошону кандай кабыл аласыз?
албетте. от души кабыл аласыз да, барасыз там, сонун кийинесиз, даярданасыз күйөөңүзгө, сонун мамиле кыла баштайсыз, өпүлөп жыттап коесуз мисалы да, эми мындайчы, барып кайнена кайнатаңыз ошо башкача мамиле кылышты баштайсыз. Бирок ошону дагы аял киши түшүнүш керек деп ойлойм. Ошону да эгерде түшүнсө жакшы, түшүнбөсө анда чатак. Өтө түшүнүктүү болду окшойт. Түшүнүктүү болду. түшүнүктүү. Мисалы мен ошондой ойлойм. Там ой болбош керек там. Мен кайын журт жагынан басынып атам, жок андай эмес. Ар бир нерсенин өзүнүн басына турган өзүнүн бир чеги болот. Там өтө эле жагалданып кетпеймиз. Жок, сыйлык бер. Амалдардын эң жакшысы адамга сыйлык берүү, адамдын көңүлүн алуу. Ошол эле бирөөнүн көңүлүн көтөрүп атсаң соңунда. Барып сенин деле көңүлүң көтөрүп коет. Бир туугандарына жакшы мамиле кылып кой, барып сенин да бир туугандарыңа мамиле жакшы болот. То есть бизде ой болбош керек. Сен эмне үчүн менин бир туугандарыма мындай кылбай атасың депчи. Сен эмне үчүн менин бир туугандарым теги көлдөн бери келип атса, аларга чай койбой койдуң депчи. А болбосо анын бир туугандары теги Жалал-Абадтан бери келди. Сен өзүң жумуштарың менен кетип калды, билбейм барып жан өзүң ме. Короче өзүң бирдеме кылып алчы деп узатып ийдиң да. Көрүң, ал келинчегиң жүрөгү ооруп калды. Кайын журт келатабы, болду, блин, чайын даярдап, чотко кылып тур, даярдап берип кой, болду. Кийин сенин анын кайын журту келет да, сенин бир туугандарың келгенде болду, ал 2 күн даярданат да. Ушундай деп ойлойм. Ошол нерсе ар бир нерсе түшүнсө эле жакшы болот го деп ойлойм. Ошол Кутман байке бүгүн келип берип, ачык маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Силерге да рахмат. Мен ойлойм, аябай сонун маек болду окшойт депчи. Жактыбы? Жакты, сонун. Биз билбеген маалыматтарды билдик деп. Ошол эркин микрофон сизге. Эркин микрофон кылганда жантан бери эркин сүйлөшүп аттык го дегенде, эмне деп айтып кетейин? Жалпыстанба? Көп сүйлөп койсом болобу дегенде. Сүйлөп коерсиз. Ошол башында жана суроолоруңуздарга да аябай сонун суроолор болду. Ошол эң башкысы жаштарга кандай десем, баягындай блогер болом деп кыялдана бергиле. Кыялдар негизи орундалат. Сөзсүз нерсечи. Ичиңердеги могу внутренний хочуну тапкыла, ошого умтула бергиле. Эң башкысы ата-энеңерге, бир туугандарыңарга, жаныңарда жүргөн досуңардын баркын билгиле. Ошолорго жакшы мамиле кылсаңар эле, ошону деп ойлойм. Эң башкысы бул жашоодон Аллах Тааланы тапкыла. Мага рызкыны ким берип атат, өмүрдү ким берип атат, өлгөндөн кийин каяка барам, тирилген жан берүүчү Аллах Таала, жан алуучу Аллах Таала, баарыбыз Аллах Тааланын алдына барабыз. Ошол эң башкысы Аллах Тааланын парызын аткарсаңар эле, дальше жашооңор идеально болот деп ойлойм. Эми идеалдуу жашоо жок, бирок ошол силерге берген тагдырга силер өзүңөр ыраазы болуп, ошол нерсени силер идеалдуу деп эсептеп жүрүп, өмүрүңөр өтүп, сонун болуп, анан бештен шашпай бир дерске интервью кылабыз да. Ошол эң башкысы оорубагыла. Анан жалпы Жылдыз Тайм YouTube каналынын жамаатына терең ыраазычылык. Ошол бир аз болсо да бизди байкап, ушинтип чакырып, жан үйдөгү нерсени интернет желесине чыгарып жатканыңыздарга аябай ыраазыбыз. Ошол. Биз менен болгон Кутман, биз аябай ойлойм, ачык сонун маек куруп бердик окшойт деп көрүүчүлөргө. Биз коштошпойбуз, кийинки көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.